Панфилов районунда 11 ай ичинде 6 миллиард сомдук өнөр жай товары өндүрүлдү. Былтыр ушул мезгилде мындан 2 эседен да аз көрсөткүч болгон. 20дан ашык социалдык жай курулуп, 23 ирригациялык объект ишке берилди. Негизги бул булактардын бардыгы Араб фондусунан алган социалдык багыттарга жумшалган каражаттарыбыз бар. Республикалык бюджеттен бир 70 миллиондон ашык акчаны ошо республикалык бюджеттен ирригация тутумдарын алдык. Андан сырткары ошо республикалык бюджеттен бир топ социалдык объектлерди, бала бакчаларыбызды, мектептерди толук ремонттон өткөрдүк. Аким маалымат берген жыйынга райондун бардык айылдарынан тургундар чогулду. Алар чечүүнү талап кылган маанилүү маселелерди көтөрүштү. Жол боюнча маселелерибиз бар. Тетиги Чолак аркы кеткен жол, Күрпүлдөк айыл өкмөтүнөн Күрпүлдөктөн тиги аркы Ровный айылына кете турган жол, андан Чалдабар айылына чыга турган жол, ошо бул акыркы 30 жылдардан бери көчтөй опшал жолдор каралбай калды. Мана ошондой көйгөйлөрүбүз бар. Андагы планга киргизип атат эмдиги жылкыга. Мана бүгүн эле акимибиз отчетун берди. Эмдиги жылкыга кийинки жылдарга планга киргизилди деп. Анан Кудай буйрса болуп калат деп ишенип атабыз. Электе жаралып жаткан маселелерди айтып, тургундар Бишкекке барбаш үчүн аларды чечүүдө акимдерде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Быйыл район жетекчилеринин ыйгарым укуктары кеңейтилип, алардын жоопкерчилиги да күчөтүлгөн. Президент жергиликтүү бийликтерге эл алдында ачык болуу талабын койгон. Эң негизгиси калкка кызмат көрсөтүү, мамлекеттик кызмат көрсөтүү, анан муниципалдык кызмат көрсөтүү бар. Ошол сапаттуу кызмат көрсөтүүнү кызматка жетишиш керек. Райондун аймагында бүт баарына жооп бериши керек. Жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары элдин алдында, акимдин алдында отчетторун берип бүткөндүгүнө байланыштуу бүгүн аким элдин алдында ошол райондогу абал тууралуу. Панфилов районунда 6 айыл өкмөтү жана Кайыңды шаары бар. Быйыл 2 айыл өкмөтү дотациядан чыккан. Калугул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.